Биз силер менен өткөнкү сабакта аналогияны жыйынтыктадык. Ал эми бүгүн биз кыргыз тилинин практикалык грамматикасына киришип атабыз. Негизи силерге ЖРТда түзмө-түз мисалы зат атооч деген эмне деп берилбесе дагы сөзсүз түрдө зат атоочко байланыштуу тапшырмалар келет. Ошого байланыштуу биз бардык сөз түркүмдөрүн жана башка тапшырмаларды карайбыз. Эң ириде биз силер менен бүгүн зат атоочту карайлы деп турабыз. Өзүңөр билгендей, зат атооч. Өзүңөр билгендей, зат атооч заттын атын билдирип, же болбосо заттык түшүнүктү билдирип, жөндөмө, сан жана таандык жак мүчөлөрү тарабынан өзгөрүлүп турат. Жана ошондой эле бизде ЖРТда келүүчү тапшырмалардын ичинде орфография деген бар. Бул туура жазуу. Башкача айтканда, зат атоочто энчилүү ат же жеке бир затка тиешелүү аттардын бардыгы чоң тамга менен жазылат. Силер энчилүү ат дегенде эле адамдын атын же фамилиясын элестетишиңер мүмкүн. Бирок энчилүү ат көп нерсеге таандык болот. Мисалы, аларга кишилердин, шаарлардын, тоолордун, океандардын, мекеменин, окуянын, айбандардын жана башкалардын аттары кирет. Алар ар дайым баш тамга менен жазылат. Мисалга алсак, Ысык көл, Тянь-Шань. Бул жакта Тянь-Шань деген Тянь-Шань тоолору эч качан тоолору чоң тамга менен жазылбайт. Себеби бул Тянь-Шань тоолоруна түшүнүк катары берилген сөз. Ал эми мына өзүңөр билгендей Аккула. Аккула бул Манастын аты. Башкача айтканда аттарга берилген, жандыктарга берилген энчилүү аттар дагы бизде сөзсүз түрдө чоң тамга менен жазылат. Ошондой эле эгерде бул жакта мына карайлы. Китептин аты же болбосо чыгарманын аты болсо, сөзсүз түрдө ал тырмакчага алынып, анан жазылат. Эгерде тырмакча биз жазма түрүндө мындай көрсөтсөк, кадимки компьютердик терилиште өзүңөр көрүп тургандай көк түстө берилет. Мынакей дагы бир Бишкек чоң тамга менен жазылат дагы. Аны түшүндүрүп берүүчү нерсе шаары кичинекей менен жазылат. Кыргыз руху газетасы. Кыргыз руху сөзсүз түрдө чоң тамга менен жана тырмакчага алынып жазылат. Комсомольская правда. Эми азыр андан ары улантабыз. Бизге берилген ЖРТда берилүүчү тапшырмаларды карап көрөбүз. Андан ары улантабыз. Бизде мындай тест берилген. Кайсы катардагы сөздөрдүн бардыгы туура жазылган? Демек, биз туура жазылган сөздү табышыбыз керек. Бул мурдагы жылы келген ЖРТ тестиндеги тапшырмалар. Эгерде биз карай турган болсок, Түндүк Америка, Кыргыз Республикасы. Бул жерде туура жазылган эмес. Себеп дегенде эң ириде жер шаарынын географиялык аттарын билдирген сөздөр сөзсүз түрдө экөө тең чоң тамга менен жазылат. Мисалы, Орто Азия. Орто Азия экөө тең Орто Азиядагы чоң тамга менен жазылат. Демек, Түндүк бул жер туура эмес. Түндүк Америка, өзүңөр билгендей Кыргыз Республикасы дагы чоң тамга менен жазылышы керек. Жакынкы чыгыш Түштүк Корея. Демек, балдар өзүңөр көргөндөй жакынкы чыгыш Түштүк Корея бул туура жазылган. Демек, бизде туура вариант бар, бул Б варианты. Эми В вариантын карап көрөлү. Өзүңөр көрүп тургандай, бул жерден силер катаны таптыңар. Себеп дегенде, эгерде Африка өзү эле Африка деп бериле турган болсо, анда чоң тамга менен жазылыш керек. Эгерде ага Африканын же африкалык деген нын-лык мүчөлөрү улана турган болсо, ал кичинекей тамга менен жазылышы керек. Жана Батыш Европа. Бул оңдоп коелу азыр. Кичинекей менен жазылышы керек. Жана Батыш Европа дей турган болсок, бул чоң тамга менен жазылышы керек. Эгерде дагы бир мисал кыла турган болсок, эгерде Ошту жаса турган болсоңор, силер Ош деп жазасыңар, бирок Оштук досум, бүгүн менин Оштук досум келет, же Нарындык досум келет деп жаза турган болсоңор, же бүгүн Таластан
кудалар келет дей турган болсоңор, силер мүчө уланган сөздөрдүн бардыгын кичинекей менен жазышыңар керек. Мисалы, нарындык, досум. Бул жака лык мүчөсү уланганына байланыштуу силер кичинекей тамга менен жазасыңар. Эми Г вариантын карайлы. Ыракы чыгыш. Ыракы чыгыш сөзсүз түрдө чоң тамга менен жазылат. Орто Азиядагы чоң тамга менен жазылат. Бизде туура жооп бар. Бул Б варианты жакынкы чыгыш, Түштүк Корея экотең чоң тамга менен жазылган. Эми андан ары улайлы. Абстрактуу зат атооч тиешелүү деп туруп бизге варианттар берилген. А варианты асман, Б варианты жол, В варианты кыял, Г варианты чана. Эгерде зат атоочту биз практикалык грамматикага же грамматикага таяна турган болсок, зат атооч экиге бөлүнөт. Алар конкреттүү зат атооч жана абстрактуу зат атооч. Конкреттүү зат атооч биз колго кармай алган, көрө турган, элестете ала турган нерселер болсо, ал эми абстрактуу зат атооч бул биздин колубузга кармалбайт жана элестетүүгө мүмкүн болбогон нерселер. Мисалга алсак, алар сезимдер болушу мүмкүн. Мисалы, ошол эле сүйүү, ой, биз буларды кармай албайбыз. Демек, азыр биз бул жактан карап көрөлү. Асман. Асманды ала турган болсок, силер адашып калышыңар мүмкүн. Асмандагы абстрактуу зат атооч деп. Жок, бул абстрактуу зат атооч боло албайт. Себеп дегенде, асманды биз көрөбүз. Асман көк түстө экендигин дагы билебиз. Демек, бул туура эмес. Жол эмне? Жол дагы бизге көрүнүп турат. Мисалы, биз аны айта алабыз. Узун жол, кыска жол, куш жол, ит жол деп бардыгын атап биле алабыз, жана ал биздин көзүбүзгө көрүнүп турат. Демек, бул дагы абстрактуу зат атооч боло албайт. Ал эми В варианты кыял. Кыял биз кандай экенин биле албайбыз, бирок ал биздин сезимибиз экенин билебиз. Демек, бул вариант бизде туура. Демек, бизде В варианты. Демек, өзүңөр билгендей, кыял, сүйүү, ой, булардын бардыгы биздин көзүбүзгө көрүнбөгөнү үчүн, бирок биз аларды сезе билгенибиз үчүн, кандайдыр бир ички сезимибизде сезе билгенибиз үчүн, көрбөгөнүбүз үчүн, колго кармай албаганыбыз үчүн булар зат атооч бойдон калат, бирок абстрактуу зат атооч. Жана чана. Чана бул эмне деген. Жана чананы биз колго кармай алабыз жана айтор кышында тебебиз. Демек, бул вариантыбыз дагы туура эмес. Эми андан ары уланталы.